3 баланын энеси Акжол Тойжумаевна балыкчы шаарында ийгиликтүү ишкер катары таанылган айымдардын бири. Ал өзүнүн үйүндө балыктарды кургатып, ыштап, дөң сатыкка чыгарат. Бүгүнкү берүүбүздө каарманыбыз өзүнүн ишкерликти эмнеден баштаганы тууралуу баяндап, топтогон мол тажрыйбасы жана ийгилик сырлары менен бөлүшмөкчү. Зордук зомбулуктун курмандыгы болгом. 2 кызым инвалид болуп калган. 2 кызым инвалид болуп калып, анан 3 балам менен ошол жашаган жагымдан качып келип, эч ким тааныбаган, ата-бабам тааныбаган жакка барып, ошол жерден мен 50 сом менен ошо ишимди баштагамда, бизнес деселе деген мынча түшөт экен, тигинче түшөт экен деп баягы амортизаторун тияк биягын эчтекен неме кылбай эле биз может артка кетип атканыбызды деле билбей эле күнүңдүк түшүп атыптыр деп эле биз ошого тытынып иштеп жүрө бериппиз. Негизи ошо экенин баарын эсептеш керек. Балдарымдын курсагын тойгузуп, аларды эч нерседен кем кылбай багып чоңойтсом деген тилек менен көптөгөн жумуштарда иштеп, тагдырдын сыноосуна сынбастан талыкпай изденип, акыры жеке ишкерликти колго алган каарманыбыз бүгүнкү күндө бир нече долбоорлорду жазып, кайтарымсыз каржылоого ээ болуп, ишин өнүктүрүп келет. Башынан өткөргөн оор күндөрүн бүгүн жылмаюу менен эскерет. Кыйынчылыктар көп эле болгон. Балык сатып да кетет, анан кийин эзилип кетет, ар кандай эмелер болгондо курттап да кетет. 50 сомго 3 килограмм сахар алып, анда 15тен болчу килограммы, анан бир Кытайдын дрожжун алып 5 сомдук ошо менен самогон коюп баштагам. Кой эме ушинтип жүрө бербей, кечке эле ушу менен жашоомду өткөрө бермек белем деп баягы балыкчы шаарына көчүп келип, анан ушул жактан кургатып ыштоо жолу менен иштесең кичине акчасы көбүрөөк болот экен деп, анан кургатып ыштап, анан элдерге оптон бере баштадык. Ошентип атып эле мынакей ушундай даражага жеттим да. Балдарымды чоңойттум. Ал убакта үйүм жок, квартирада жүрчүм. Мен деле көп кишилердин квартираларын тазалап, бирөөнүн жакшы жаман сөздөрүн уккан күндөрүбүз болду. Апасынын оорун колдон, жеңилин жерден алып, жүлүк таяк болгон инсан бул анын кызы Перизат Үмөткалыевна. Ал апасынан кем калышпаган аракетчил кыз. Дайыма ишкердик боюнча семинар, тренингтерге катышып, изденүүнүн үстүндө жүрөт. Апама жардам берип жүргөнүмө 5 жылдын тегереги болуп калды. Мен билимим жок, бизнести баштагам деп айтам да. Анан ошо билими жок бизнести баштап, анан бизнесте көп кыйынчылыктар болду. Ошолорду деген ушул долбоорлордун аркагында окуп, билим алып, содада кандай неме болот, бизнесте кандай кыйынчылыктар болот, ошолорду үйрөнүп, көптөгөн ийгиликтерге жетишип жатам. Анан жанакындай жаш ишкерлерге айтарым, окуп, билим алгыла. Биз бул холодильникте дагы ошо долбоордон утуп алганбыз. Бул абдан жакшы. Бул жакка балыктарды да сактайбыз. Балыктар жакшы турат. Бул өзү объему 1,5 тонналык. Капчукка киргенден кийин мунагыдай кылып опилка жагабыз. Опилка жагып, натуральный ышкылып монтип ыштайбыз. Бул аппаратты жоңголттон грант утуп алып, бул вакуумный аппаратты, машинаны, жанагы тыштагы холодильниктерди и павильондо оборудованиялардын баарын ошо гранттын негизинде сатып алганбыз да. Бул бизнес баштаганда коркпош керек, кайраттуу болуш керек, анан кийин баягы кантем, анан банкрот болуп калсамчы, анан эмне болуп калсамчы деп ойлонбош керек. Менде кыйынчылыктар көп эле болгон. Балык сатып да кетет, анан кийин эзилип кетет, ар кандай эмелер болгондо курттап да кетет. Анан кыз келиндер ишкердикти баштоодо үй бүлөсүнүн, бала чакасынын, жолдошунун мисалы колдоосу канчалык деңгээлде маанилүү деп эсептейсиз? Бул 100% колдоосу аябай эле маанилүү да. Себеби деген көп келиндер азыр окууга барганда деле күйөөм жибербей атат, күйөөм эмне дейт деген ушундай тарткынчылыктар болот да. Мен бул ишти баштап кетсем, может күйөөмдөн көп акча таап каламбы, күйөөм эмне дейт, же болбосо күйөөсү отурчу эмне кыласың деп койсо дагы отуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн үй бүлөнүн колдоосу биринчи очередте турат. Ушу иш баштоо боюнча негизи эле кыз келиндер, аялдар иш кылганда
биринчи үй бүлөсү аябай эме болот да, чоң роль ойнойт да. Эмгек кылсаң жашыңдан, бак дөөлөт кетпейт башыңдан дегендей, ак ниет, адал эмгек менен ишинен баар тапкан Акчолтой айымга мындан ары да ийгиликтерди кааламакчыбыз. Назик Маратова, Бак Дөөлөт Искендеров, Балыкчы шаары.